Бүгүн 2 мартта Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында мурунку депутат Садыр Жапаровдун тарапташтары митинг өткөрүп жатышат. Алар Садыр Жапаровду бошотууну талап кылууда. Чогулгандардын саны көбөйүп жатат. Митингде аксакалдар, мурунку депутаттар жана активисттер сөз сүйлөп жатышат. Садыр Жапаровду колдоо митингинде гей-парад деп жазып алган жаранды чогулгандар кууп жиберишти. Алар плакатты айрып салышты. Ал эми уюштуруучулар бүгүнкү митингде ушундай көрүнүштөр дагы да кайталанышы мүмкүн экенин айтып, провокацияга алдырбагыла деп элге кайрылышты. Ошондой эле укук коргоочулар ушундай митингде ызы чуу чыгаргандарды кармоо керектигин билдиришти. Митингде Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев алып барууда. Уюштуруучулар сүйлөгөн кишилерге 3 мүнөттөн ашык сөз берилбей тургандыгын айтышты. Чогулган элге Садыр Жапаровго боштондук деп Ала Тоо аянтын жаңыртып кыйкырып жатышат. Сүйлөгөндөрдүн бири президент Сооронбай Жээнбековго ошол жерден туруп кайрылып, Садыр Жапаровго боштондук берүүнү суранды. Митингге чыгып сүйлөгөн экс-депутат Жылдыз Жолдошова бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусунда болгонун айтты. Адвокаттардын кайрылуусун президенттин өз колуна бердим. Ал укук коргоо органдарына мыйзам талаасында иш жүргүзүүнү тапшыраарын айтты, деди ал. Митингчилер Жээнбековдон 9 кишини кабыл алууну суранышты. Ала Тоодо сөз берилип сүйлөп, өзүн Талас облусунун өкүлүмүн деп атаган киши президент Сооронбай Жээнбековдон 9 кишини кабыл алууну суранды. Алардын арасында Садыр Жапаровдун агасы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиевдин бар экендигин айтты. Митингчилердин алдына чыгып ырчы Сагынбек Момбеков комуз менен ырдап берди. Кошумча маалыматтар дагы берилет. Тугандар тартипти айтып, жана да айтып кеткен даяр жол эске коюн. О жерге түкүрүнүп, самек чегип, мындай кичине эмени сыйлаш керек да. Оякта борбордук аяк, Кыргызстандын жүрөгү бу жерчи. Аттуу чоң курулуш тарыхый убакта турат тугандар. Анан тигиндей мындай чагымчыл сөздөр эч кимдин оозунан жаман сөз чыкпасын. Менде чыгат. Бул шариаттын талабы ушундай. Кудайдын мыйзамы ошондой. Жакшы сөз жан аракет деген сөз бар, билесиздер кыргыздарда. Биз бияка жакшы тилек менен келдик. Жакшы мактап менен келдик. Элде эч кандай тигиндей мындай сөздөр айтылбасын. Эгер дагыяктан азыр сөздөр укчу болсо, ошондой сөз айтып аткан киши укчу болсо, мен эскертип коеюн. Оякта коопсуздукту караган балдар бар. Акырын жетелеп туруп ондай түшүндүрүп коет. Шариповичтин ишине бир объективдүү кандайдыр бир жыйынтык берейин деп келген жокмун, өкмөттү сындайын деп келген жокмун. Мен Садыр Жапаровдун боштондугун гана талап кылып келдим. Андыктан Садыр Жапаровго боштондук! Садыр Жапаровго боштондук! Бүттү менин
каалоом ошол гана эле. Калганын азыр баягы берейин. Рахмат айда.